бар ал. Максат Бакытович боюнча. Мен мэрияга баягы ички жанагы ишти изилдегиле деп бергенмин. Азыркы чейин изилдөө жүрүп атыптыр видео материалдарда. Азыркы учурда Максат Бакытбекович өзү барып текшерип ошол стоянканы, ошол аксакалды инфарктка чейин алып келип азыр больницадан чыгып, оор көтөрө албайт, көп баса албай болуп отурат да. Ошол адамдын келишими эмне болду? Токонбаева троллейбустун конечныйында. Токонбаева азыр ошол стоянкаларга эме договорду бере элекпиз. Ошол негизинде азыр мурда канча сом төлөп атты эле ошол стоянка? 18 миң сом төлөчкөн, канчалык места? 36 места. 26. Менде жазылып турат бул жерде. Эме Жаныбасам ошон үчүн бул жерде не булай, эртең бошосоңуз комиссия же өзүңүз барсаңыз биринчи айгурант жакка баралы, элдин кайрылуусу менен көрөлү ошол жерден, анан стоянка барып туруп ошо машинаны санап туруп, биз жерде мындай болот да. Жана 36 машина аткан жерге айына 18 миң сом төлөйт экен. Да, мен балдарды, мен службанын балдарын жибергем, каждый стоянка барып канча машина атат санап туруп, ошол негизинде договорду кайра кошуп туруп көтөрүп бергиле деген. Бул жерде эч кандай мыйзам бузуш жок. Анда эртең бош болсоңуз, биз комиссионну биз да балдар менен барып, ошол жеринен чечели, туура түшүнсөңүз. Туура көрсөңүз. Ошол жакшы айттыңыз аябайчы, жакшы. Бирок ошол эле өткөндө мен силерге видео тасманы коюп бердим го. Алдыгы сиздин Максат деген орун басарыңызбы, специалистсизби барып алып видеодо коркутуп атпайбы? Чыгып кеттиңиз аксакал, мага уже 80 миң сомго уже төлөөчү адам бар деп. Себеп дегенде мен сизге айтып коеюн. Бир жума мурун ал аксакалга бир бала келет. Могул стоянкаңызды 80 миң сомго арендага бериңиз, машина саталы деп. Ал айтат, могул жерде пенсионерлер, жашоочулар көчөлөргө машинаны кое албай үчүн коюшат. Мен сизге кантип берем деп. Айланып келип туруп ошол 80 миң сомго келтирип силер бошоткула, бизге 80 миң сомдук уже арендаторубуз бар деп коркутуп атпайсыңарбы? Анан эле мен кыйкырып обязательно ал киши инфаркт болуп жүрөгүнө стенд койдуруш керекпи? Обязательно мен ушул жерге келип алып кечке ошол маселени көтөрүп момундай публикага айткандан кийин анан карап көрөлү дейсиңерби? Силер мындай адамсыңарбы? Барып адамга кандай мамиле жасабайсыңарбы? Ал адамды эмне кылат эми? Ал жүрөгүндө стенд койдуруп жатат азыр. Ал оокат да кыла албайт, жактан иштей албайт дагы. Ушуга чейин алып келбей эле койбойсуңарбы? Сиз ошол жерге руководитель болуп келгенден кийин жаныңыздагы балдарыңыздарды контролдобойсуңарбы? Алмазамович бүт эле контролдо болот. Эми жана айтып атам, ошо иш жүзүндө барып туруп, комиссионну барып карайлы. Ошол жерден сиз айтып аткан ошо иш көрүп туруп чечеличи ошол жерден барып туруп. Азыр мен да бир нерсе айтам, сиз да бир нерсе айтасыз, жөн эле мындай ачык айтканда мындай уруштун башы чыгат да. Жаныбек Асанбекович, мен да айтчу сөздөр бар, Жаныбек Асанбекович. Сиз айтасызбы? Пожалуйста, бул жер деген ачык микрофон. Сиз уже мени баягы мен айтам, анан сен айтам деп андай кылбаңыз. Урматтуу сизди негизи улуу урматтуу деп айтат экен өзүндөгү. Урматтуу кесиптештер, мага уруксат бериңиздер. Мына ушул кыргызчасы ГДТНК ШЖТ экен. Ошолордун коллективинен кайрылган мага арызы бар. Ошону окуп бергенге уруксат бериңиз, урматтуу төрага. Урматтуу Жаныбек Асанбекович, биз төмөндө кол койгон ШЖТИ менин кызматкерлери сизге өтө олуттуу жана кооптуу жараткан жагдай боюнча коллективдүү кайрылуу менен кайрылып жатабыз. Менин директору Асылбек уулу Бакай жана мурунку башкы инженер, азыркы тапта коопсуздукту сактоо кызматынын башчысы Айтымбетов Максат тарабынан менин кызматкерлерине карата орой басмырлоочу мамиле жасалып келет. Кызматкерлердин адамдык жана эмгек укуктарын тебеленип, коркутуп, үркүтүп, психологиялык басым көрсөтүү фактылары орун алган. Мындан тышкары, айрым учурларда кызматкерлерге кол көтөрүү, уур токмокко алуу фактылары дагы бар. Өткөн жылдын декабрь айында жетекчибиз светофор тейлөө чарбасынын кызматкери Султанов Арстанга кол көтөрүп, денесине оор жаракат келтирген. Алган жаракаттардан улам ал ооруканага жеткирилген. Ал окуя боюнча фактылар жана күбөлөр бар. Ошол маалда менин жетекчиси барып, Султанов Арстанга кысым көрсөтүп, укук коргоо органдарына арыз жазбоого мажбурлашкан. Өзү каалагандай кызматкерлеринин беделинен түшүрүп, сөгүп, аброюсуна шек келтирип, жыйналыш башталарынын алдында ар бир кызматкер жумушчуларын биринчи Айтымбетов Максат контролдон өткөзүп, текшерип, баарын телефондорун чогултуп алып туруп, андан кийин жыйыга киргизип, суракка чүргөндө бизди коркутуп үркүтөт. Мындай аракеттер мыйзамга гана эмес, адамдык адеп ахлакка да каршы келет. Бул эмне дегендик?
Өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргө илем, мага мыйзам жок, мен кыйынмын, мен ааламды башкарам дегендикпи? Кызматкерлерди коркутуу жана кысым көрсөтүү жолу менен негизсиз жумуштан бошотулган дагы фактылар бар. Жумуштан бошотууда Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин мыйзамдарын сакталган эмес. Мыйзамда каралган укуктар бузуулар, дем алыш күндөрү жумушчулардын иштөө боюнча буйрук чыгарбастан табел жок өз ооз эки түрдө иштетип келет жана айлык акы бухгалтерия жактан буга чейин төлөнбөй келет. Бул Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине жазылган беренелердин бузулушу. Айтымбетов Максат, ал жакта король безумство, беззаконие. Жумушчуларга өзүнүн кызматтык ордун пайдаланып, орой сыйлабаган мамиле жасап, жумушчуларды негизсиз жана курулай күнөөлөп, психологиялык басым көрсөтүп, коркутуу, үркүтүү ыкмаларын колдонуп келет. Бул боюнча дагы фактылар, күбөлөр бар. Коллективге бирдей тең салмактуу мамиле жасабай, бул өз кишим, бул өзгө киши деп коллективдин арасында чыр чатак интрига жаратып, коллективдин өз ара 2-3кө бөлгөнгө дагы жетишти. Ишканадагы атмосфераны жагымсыз терс психологиялык абалга алып келип такады. Жамаатта чыңалган жана жагымсыз иш абалы орун алган. Жогоруда баяндалгандардын баарынын негизинде сизден төмөнкүлөрдү өтүнөбүз. ШЖТИ МИИнин кызматкерлерге карата орой мамиле, коркутуу жана күч колдонуу фактылары боюнча шашылыш жана калыс текшерүү жүргүзүү, мыйзамсыз жумуштан бошотулган кызматкерлердин укуктарын коргоо боюнча чара көрүү, бул боюнча Эмгек инспекциясы жагы жумушчулардын жардам сурап кайрылуусу арызы бар, алардан жардам болгон жок. Күнөөсү бар жетекчилер кызмат адамдарына мыйзам чегинде укуктук баа берүү, тиешелүү органдар тарабынан финансылык жана укуктук текшерүү жүргүзүлүп, мыйзам чегинде баа берилсин. Башкы бухгалтер тарабынан эсеп кысап иштерин тиешелүү органдар тарабынан текшерүү жүргүзүү зарыл. Парковка, эвакуация боюнча. ЖШТнын менин жетекчисине кызматкерлерин уруп, согуу, адам укугун бузуу, аша чаап, коркутуп, үркүтүп, текеберчилик мамилеси боюнча мыйзам чегинде укуктук баа берүү. Бул кайрылуу көңүл салган калган жана мыйзамдуулук менен адилеттүүлүк орнойт деп ишенебиз. Бул жерде кол коюп кеткен 6 кызматкер. Өткөндө, урматтуу туугандар, мен кечирим сурайм, ушундай убакыт алып атам. Өткөндө фракция өткөзүп атканда видеодо дагы бар. Бакай Асылбекович мага айтып, вице-спикерден замечание алган, эркекче сүйлөшпөйлү депчи. Сиз өзүңүз эркек болбойсузбу? Эмне себептен жыйында элдин арасынан бирөөнү сууруп чыгып туруп, коридордон элдин көзүнчө эркек киши эркек чыгып согуша турган болсо, жумуштан тышкары, сиз аркасынан чаап алны, сотрясение алдырып, челюстүн сындырып, андан мурунку чыгарып ийген адам эшикте турса, алба кушаны служебный машинага салып алып барып, ооруканага алып барып, алардын эң улуу аксакалын Мирлан байкени чакырып алып, сиз эми аксакалсыз, бул адам сасыйт эми тетиякка барып деп, аны суранып, аны алып барып ооруканага. Башка дагы кызматтагы адамдарды суранып алып, өзүңөр барып анын арызын жаздырбай, кайра жумушка алып келип, жумушта келгенден сен эмне сүйлөп каласың, мээң чайкалып калганбы деп шылдыңдаган, бул адамгерчиликке жатпайт. Жана укук коргоо органдарына дагы мен кайрылдым, оорукана менен байланыштым. Ооруканадагы доктурлар айтты, ооба, токмок чөп келген, көрүнүп турган, ошентип айтты эле, бирок андан кийин өзү арыз жазган жок деп. Анан ушул төмөндөгү менин айтууларым боюнча мен ойлойм, мэриядагы укук коргоо органдары да өзүнүн баасын берет деп. Бирок азыркы силердин командаңар менен барып алып, мурунку иштеп аткан карапайым элди бөлүп жарып, каалаганын иштетип, каалаганын жумуштан ыргытып, каалаганын выходной күндөрдү иштетип, каалаганын кечкиси менен иштетип, коргогонуңар бул туура эмес деп эсептейм. Жаныбек Асамбекович, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Да, сиз жакты уксак, чын эле абдан боороруп, киши ыйлачууда экен да. Ошону териштирели, ачык айтым. Бул эми Жаныбек Асамбекович, мен сизди жакшы тааныйм. Бантан бери эле, канча күндөн бери эле мага асылып атасыз. Мен учкан жок. Мында фактически далилдер алдыгында жазуулар болот. Ушул боюнча мен далилдеп туруп, кимдин күнөөсү болсо мен кызматтан азыр кеткенге даярмын, Асамбекович. Мындай, биринчиденчи, эң коррупционный батып калган, эң ошо чырмалышып калган жерге мен таза жана так иштеген үчүн келип ошондой көйгөйлөр болуп атат. Мен бул жердеги айтам, менин бир дагы ал жердеги мен бирөөнө тартып же бир акчасын алган жерим жок, ачык айтканда. Мен дагы ошо Минскке баан айткам. Сиз принципиально ошондой до конца турсаңыз, мен да ошондой турганга даярмын. Мен айтып атам дагы бир жок.
ошо жердеги сиз билип билбей туруп ошол жерде коррупцион схемалар ызуучу болгон үчүн канча акча мына бир лампочканы алмаштыруу үчүн 2,5 миң сом коротушчу. Мына мен ошо внутренний биринчи өзүңүз келиңиз, депутаттар комиссия түзгүлө, ошолорду арыз жазгандар отуралы, мен эч кандай качпайм. Мен жумуш жүзүндө мыйзам чегинде гана жумуш алып барган балам. Рахмат, Бакай Казбек Кучкурович. Уважаемые коллеги, Бакай Мурза, то, что у вас там стоянка, парковка, коррупционные схемы есть, здесь нельзя не отрицать. Бар. Бар. Иштеш керек. Иштеш керек. Туура. Вместо того, чтобы оговариваться, вы проработаете. Замечания депутата, это понимаешь, неспроста. Это люди жалуются. Потом действительно вот эти стоянки, парковки, которые вы вдоль улицы, да, вы отдаете людям, которые берут в коммерческих целях. Вместо того, чтобы жители или же как гостевые парковки ими пользуются, а там пользуются эти предприниматели, продавая свои машины, то есть это в коммерческих целях. Они, рассмотрите, нельзя вот так отдавать. И так у нас на сегодняшний день в городе не хватает парковок, стоянок, пробки, тем более вдоль улицы. Сейчас очень много продают действительно вдоль улицы эти автомашины. Уж он хорошо не кругло. Нельзя отдавать в коммерческих целях. Хорошо? Все вот эти договора пересмотрите. Потом... Жарайт, кабыл алды. Канча көчө вообще вот таких есть, да, у вас все данные, сколько улиц даны под коммерческие объекты? Сколько под стоянок? коммерческие цели, да. На сегодняшний день из 45 стоянок 15 автосалонов. 15 автосалонов. Да. Их надо все рассмотреть, пересмотреть, отдать действительно, чтобы использовали по назначению. Понимаете, они под коммерческие цели. У нас не хватает на сегодняшний день ни парковок, ни стоянок. На сколько лет там договора заключены? Договора у нас заключаются до конца года. В случае внедрения цифровизации до истечения срока договора, мы расторгаем договор. А в договорах... Это все указано. Когда договора заключали, что там было прописано, в каких целях назначения? Стояночные места. Стояночные места. Значит, они все используются не по назначению, в коммерческих целях. Туравы? Тура. Вот, значит, надо пересмотреть, уважаемые. Тогда, когда как не хватает в городе парковок, стоянок, вы отдаете ее под коммерческие назначения. Это считай, что авторынок, да? Мини-авторынок. Понимаете? И тем более там создаются пробки. Туда не заезжаешь, вдоль дороги паркуются, чтобы заехать, посмотреть эти машины. Они создают, клиенты, которые приезжают туда, создают пробки. Уж они в срочном порядке рассмотреть. Казбек Кучкурович, туура айтасыз. Азыр как раз 26 бериле элек көбүнчү стоянка. Ошону сунуштук азыр кабыл алып, ошо бербеген жанагындай пробка болсо, ошолорду стоянкалардан да биз стоянкалар парковкалай алам. Ошондай кругла, и доход больше будет. Рассмотрите это все. Давайте. Потом по Шопокова улица. Шопокова, сколько поступает с Шопоковой улицы доход городской бюджет? Договор, сколько частниками же заключили, да? Сколько они платят? Да, в день 15... Полностью. В день 15 тысяч поступает на сегодняшний день. День? Да. В месяц сколько получается? Месяц. В год сколько? Вы сами используете ее или в аренду отдали частникам? Казбек Кучкурович, буга чейин ошол арендага алып чыккан. Эми азыр 1 айга эле бердик да. Анткени баягы ущерб болуп кетпесин деп азыр жаңы бүт Временно, цифровизация в айга да. бересиздер, да? А Бүт кийин цифровизация. как вы думаете использовать? Поступление QR-код прямой биздин шотко өтөт. Вообще, в будущем, как планируете ушу göçөнү? Частникам отдать или Жок, бүт только мера балансына. цифровизация будет? Да? Цифровизация. Ранее в год сколько поступало от этой улицы, знаете, да? Ранее вот в прошлом году, 25-й год. 5 миллионов 400. 5 миллионов, да? Да. Вот сейчас вот по вашему подсчету, если посчитать по 450 тысяч, плюс там же субботу, воскресенье не изымаете же деньги, туравы? Да. А? В воскресенье не взимаем. Воскресенье не изымаете. Значит, в месяц где-то получается плюс-минус 400 тысяч, да?
380-400. Это в год получается даже 5 миллионов уже не поступает. А когда вы частникам отдавали, они чистыми доход давали 5 миллионов. И то на то время тариф был низкий. Сейчас же подняли же тарифы. Нет,